Анда эмесе көрөрманым, биз программабызды ары карай уламакчыбыз. Дээрлик бүгүн виртуалдык дүйнөгө, мына ошол баарына белгилүү замандын талабына ылайык болгон мобилография тармагына кеп салгым келип турат. Ушул боюнча ушул таризде биздин мобилограф адиси боюнча Дилнура Эсенбекова эжекебиз келип турат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Сонун буюрса, сонун келип алдык. Дээрлик бүгүнкү күндүн эсебинен маанайыңыз кандай? Маанайым аябай сонун. Күндө эле ушундай негизи жакшы турам. Сонун экен. Эң эле алгачкы суроолоруман болсун, эжекеси бул өзүңүз тууралуу көрөрмандарга тааныштырып, дээрлик ушул тармакка кантип келип калдыңыз? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Менин атым Дилнура. Мен 25 жаштамын, 2 баланын апасымын. Айылда жашайм, кайнене кайнатам менен. Бул тармакка 3 жыл мурун декретте отуруп келгем. Декретте отургандыктан үйдө эмне менен алек болсом депчи, баардык эле апалар ушунтет болушубуз керек. Анан 3 жыл мурун негизи эле өзүм мурун бир кийим сатып, аниматорлорду иштетип көрүп, анан үйдө отуруп эле бала менен кандай кылсам деп, анан бир онлайн магазин ачкам да, өзүм кызымдын атынан. Ошол жерден жазгы курткаларды 3-4 куртканы аябай сатып, анан Инстаграмдан значит акча тапса болот турбайбы деп, кирешеге чыкса болот турбайбы деп ошондон ишенип, дагы ошол магазин өркүндөтөйүн деп, онлайн магазинимди анан СММ курсун окугам да. СММ курсун окуп, анан бирок проект алып, магазиндерди иштетип, мага ошол тармак жагып кетти. Ошентип магазин иштетпей эле өзүм СММ адиси, мобилограф болуп кеттим да. Андан кийин СММ, негизи СММ адиси башка, мобилограф башка да. Ошол боюнча азыр суроом болсун. Дээрлик бул азыркы замандын талабына ылайык кесип деп айтып өттүк. Бул кесиптин түпкүрүн териштире келсек, кандай кесип, көрөрмандарга түшүнүк болсун, ал эмне кылат, кандай жумушту аткарат, эмне пайда алабыз, кандай артыкчылыктары бар деген сыяктуу. СММ тармагы деген бул уже бизге деген караколго 3 жыл мурун мен жаңы келгенде анча өнүгө элек болчу да. Бирок азыр ушунча аябай өнүгүүдө да, онлайнчы. СММ деген бул социалдык тармактар менен иштеген адис. СММ адиси жана Инстаграмдагы ошо анализ жүргүзөт, ошол аудиторияны карап, ошондой иш менен алек болот да. Ал эми мобилограф болсо, бул видео тартат. Идеяларды жаратып, креативный видеолорду тарткан бул адам мобилограф да. Сапаттуу видеолорду тарткан. Бизде азыр мына ушунчалык өнүгүп, мобилограф СММ адистерине каракол ушунчалык суусап турган учуру да. Сонун экен. Дээрлик бул тармактын өзүңүздүн оюңуз боюнча кеп салсаңыз, кайсы убактан баштап популярдуу боло баштады деп ойлойсуз? Анын таанымалдуулугуна эмне түрткү болду? Негизи бизде карантин болду го. Ошол карантинден кийин ушул интернет жаатында баары бизнесмендер үйдө отуруп калганда, ушул интернет аркылуу сатып, көп эксперттер, ошол учурда пайдаланып калган эксперттер ушунчалык катуу чыгып кетти да. Анан ошол учурда Инстаграм менен сатуу башталган. Ошол бизнести Инстаграм менен сатып, интернет менен, андан кийин ТикТок чыкты да. Инстаграм менен сатып баштаганда уже ошол жерден сатуу болот турбайбы деп уже көп СММ адистерин окутуп баштады. Ошондо бизге келди да СММ деген ким, мобилограф деген уже 5-6 жыл мурун ошо мобилография тармагы дагы азыр ушунчалык өнүгүп атат да. Дээрлик бул мобилография тармагы менен дагы биз киреше баштасак болот экен да. Мына ушундай тыянактарга келсек болот. Анан баягы кирешеге чыгуунун эрежеси, жол жоболору кандай? Ал бул деңгээлге жетүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Ушул боюнча. Мен өзүм 3 жылдык тажрыйбамда өзүм көрдүм бул практикада бул нерсени. СММ болуп, эң биринчи бул проект десе түшүнбөй калышы мүмкүн да, азырчы мен жалпак тил менен түшүндүрүп кетейин. Мисалы, сиздин бир магазиниңиз бар, кийим дүкөнүңүз болсо, сиз өзүңүздүн убактыңыз жетпейт Инстаграмга чыгарганга, рекламага кетиргенге, анан сиз СММ адисин жалдайсыз же мобилографты. Чтобы рекламаларды чыгарып бериш үчүн, өзүңүздүн убактыңызды үнөмдөш үчүн, анан
ошентип ал 1 ай договор түзүп, 1 айга иштейбиз. 1 ай ичи бою биз ошол магазинде реклама кылып, күндө кийимдерин чыгарып, кайсы поступление болду, кандай болуп атат, эмне жаңылыктар болот, ошонун баарын 1 ай бою биз Инстаграмда чыгарып турабыз да. Ошентип анан бизге алар акча төлөп берет. Майда арат съемкаларга чыкса болот, мобилографтар, студенттерге бардыгына болот бул мындай жашына карабайт да бул тармакта иштегендер. Дээрлик жаш чектөөсү жок, жана жер тандабас кесип, Ооба, үйдө отуруп деле иштесе болот. Эң ыңгайлуусу бул жумуштун график да. Өзүңө каалаган графикти түзүп аласың да. Мисалы, бүгүн барып туруп, 2 саат съемка кылып туруп, үйүңө барып, монтаждап, жасап киргизе бересиң да. Ошонусу жакшы да сонун. Анан өзүңүз айтмакчы, бул мыкты мобилограф деп кимди сыпаттай аласыз? Өз ишин мыкты билген адис кандай болуш керек? Мыкты мобилограф бул, мен биринчи айтам, ар дайым окуучуларыма да айтып келем. Биринчи сапат сиздерде жоопкерчилик болуш керек деп. Негизи эле любой жумушта жоопкерчилик болуш керек го. Анан жоопкерчиликтүү, анан идеяга бай, анан чыгармачылыкка жакын адамдар кыйын мобилограф боло алат да. Бирок бул дагы негизи кээ бирлерде суроо пайда болушу мүмкүн. Мен идеяга бай эмесмин, чыгармачыл адам эмесмин да депчи, бирок ал тажрыйба менен келет. Улам уже сонун погода болсо суктанып, аз тартып алайынчы депчи, мобилографтар ушинтип турат. Таланттын кереги жок, Таланттын кереги жок, өзү тажрыйба менен келет. Сонун экен. Анан дээрлик бул өзүңүз айтып кеттиңиз, мыкты мобилограф ушундай деп сыпаттай кеттиңиз. Ушул мыкты мобилограф деп иштин бийик апогейине жетүү үчүн кандай дагы нюанстарга көз чаптырыш керек? Мыкты мобилограф болуш үчүн талыкпай ошол эмгектенип, өзүнүн баракчасын, негизи өзүнүн СММ адистеринин, мобилографтардын баракчасы күзгү болуш керек да башкаларга. Ошол өзү видеолорун чыгарып, өзүн реклама кылып атып, анан жакшы чыгып кетсе болот да. Биз азыр айтып өтпөдүкпү, баягы үстүртөн таанымалдуулугу, актуалдуулугу боюнча ошол эле көрүнүш каракол каалабызда кандай болуп жатат? Азыркы актуалдуулугу кандай? Бул кесиптин келечеги боюнча сүйлөшсөк. Келечеги буюрса сонун болот. Айтып атпайм, ошо 3 жыл мурун жакшы өнүгө элек болчу да, ой, эмнеге СММ адисин биз жалдамак элек, зачем биз өзүбүз эле тартып алабыз депчи. Азыр ушунчалык азыр эксперттер да көбөйүүдө да, үйдө отуруп элементарно торт жасаган эжекелерибиз, торт жасаган айымдар ошонусун Инстаграмга чыгаргысы келет, өзүнүн эксперттүүлүгүн көрсөтүп, мен Инстаграмга чыккым келет, кантип онлайнга чыгам деп, алардын баарын албетте СММ адистери керек, жеке эле бизнестерге эмес да, бул жакчы. Жөн эле келиндер үйдө отуруп эле блогер болсо болот, видео тартып. Негизи аябай көп негизичи. Азыр сонун өнүгүп жатат да, ушунчалык өнүгүүдө. Азыр өзүңүз айтып калдыңыз, баягы өнүгүүдө депчи. Анан дээрлик ушул иш жаатыңыз боюнча айтсаңыз, алдыга коюлган дагы мерчемделген кандай максаттарыңыз бар? Эмненин үстүндө иштеп жатасыз азыркы убакта? Алдыга койгон максаттарым абдан көп. Себеби ошол мага көп эксперттер кайрылат да, ошо мен кантип онлайнга чыгам, жеке брендимди кантип көтөрөм, кантип таанылып кетсем болот Инстаграмдан деп көп кайрылгандыктан мен азыр инфопродюсерликти да окуп бүттүм. Буюрса жакшы, мыкты караколду көп эксперттерди тааныткым келет, эксперттердин курсун ачкым келет. Өзүңөр билгендей, Ош Бишкек тарабында айымдар аябай онлайн жаатында окумуш катуу иштешет да. Туура. Бизде карасам, статистика боюнча бизде кичине мындай жетпейт экенбиз да аларгачы. Ошондуктан менин чоң максаттарым бар. Алдыда ушул 22-синде дагы мастер-класс уюштуруп жаткан, кирешелүү камера аттуу өзүмдүн биринчи мастер-классым басам. Ал жерде ошо камерага туура тартканды, кантип камераны кармаш керек, камеранын сырлары, кантип видеону кандай туура планда тартабыз, ошол нерсени 100% практика менен көрсөтөйүн деп, караколго абдан керек экен бул нерсе. Ошон үчүн ошондой уюштуруп жатам. Алдыда пландарым абдан көп.
буюрса ишке ашат деп ойлойм. Демек сиздин баягы алдыга койгон максатыңыз дээрлик бир эле акча табуу жолу эмес, аны көлгө таанытуу, дагы да статистика боюнча көтөрүү деп калдыңыз. Анан жеке бренд боюнча сөз таштай кеттиңиз. Жеке бренд деген бул эмне? Аны кандай түшүнсөк болот? Жеке бренд деп мен буга чейин, бул тармакка келгенге чейин жеке бренд деп мен ойлочумун да, мындай чоң бизнестери бар, же болбосо ырчылардын эле жеке бренди болот депчи. Бирок мен чоң жаңылыптырмын, себеби ар бир адам жеке бренд экен да. Ар бир адам өзүнүн бул жеке бренд деген эле бул дүйнөгө алып келген бир имидж да. Бир өзүңдү алып чыксаң болот экен, талантыңды, элементарно бул бизге жеке брендке өзүңдүн бир характериң, кийген кийимиң кирет. Ошол эксперттер азыр Инстаграмда бир өзгөрүп кетпедиби? Алгоритм өзгөрүп кетти. Азыр бул жерде ошо жеке брендти ар бир адам, эксперт жеке брендин көтөрүп алса эле, ал өзүнүн услугасын, өзүнүн товарын саткан оңой болот да. Мен дайыма ошо кардарлар менен ошентип биринчи жеке брендин көтөргөнгө аракет кылам да. Жардам бересиз да. Анан эксперт боюнча дагы сөз салдыңыз. Эксперттер деп баягы өзүнүн ишин мыкты билсе дагы ал нерсени баягы эл жаатына, көз жаатына салып бере албаса, иши алдыга жылбай калышы мүмкүнбү? Жок, негизи жакшы эле болот, иши жакшы эле жүрүшө берет. Бирок азыр заманга ылайык Инстаграм болуп атпайбы? Заманга ылайык азыр мисалы 7 жыл мурун иштеген повар менен 3 жыл мурунку мисалы жаш повар Инстаграмга кирип, аябай өзүн реклама кылса, тиги 7 жылдык повар таанылбай эле, тиги Инстаграмга кирген 3 жылдык тажрыйбасы бар повар таанылып кетип атпайбы мисалычы? Айырмачылыктар бар. Айырмачылык аябай чоң да. Анткени ал Инстаграмга эмне кылат? Күндө кардарларын, күндө тойго барганын киргизет. Мен мына мондай кардарымдын ыраазычылыгын алып атам десе, анан баягы көргөн Инстаграмдан, сонун иштейт экен, мондай экен деп уже кардарлар көп болот да. Тартылып башташат. Тартылып баштайт. Ошондуктан Инстаграмга баары бир айырмачылыктар болот. Дээрлик келиңизчи өзүңүздүн жашооңуз боюнча кеп салсак, өздүк жашооңузда жеке тажрыйбаңызда дагы кандай ийгиликтерге жеттим деп ойлойсуз? Менин ийгиликтерим, эң биринчи ийгилигим бул мен өзүмдүн үй бүлөм деп айта алам. Өзүм кайнене кайнатам менен турган келинмин, кичүү келини болом. Анан биринчи ийгилигим мен ошо өзүм балдарымды мыкты тарбиялоо деп ойлойм да. Бул тармакка дагы мен өзүмдү өнүктүрүүдө мен азыр ар дайым биз эми бат-баттан окуп турабыз. Анан экинчи кызымды төрөгөндө Бакырбаган апалар деген китепти окуп калдым. Ошол китептен бул бала тарбиялоодо эненин ролу чоң деп ошону окуганда ушундай өзүмө бир сабак болгондо мен балдарым сыймыктанган эне болушум керек экен, мен өзүмдү өнүктүрүшүм керек экен деп ушинтип ойлоп атып, анан өзүм уламдан улам бир эксперттен окудум, онлайн сатып алып, ушинтип иштеп атып, анан келдим да. Анан менин эң биринчи ийгиликтерим жетишкен үй бүлөм. Ошолорго мен кайнене кайнатама жакшы кызмат кылып, ошону менен бирге өзүмдүн жумушума жетишип, баламды тарбиялаганга, жолдошумду караганга жетишкен бул эң чоң ийгилигим деп айта алам. Дээрлик өзүңүз үй бүлө демекчи, бул үйдө баягы сүйүктүү жар, мээримдүү эне дагы болуп, ал эми эшикте мыкты, кыйын ишкер айымы болуп, дээрлик бул эки ишти эр шаркага алып кетүүдө оорчулуктар жаралат эмеспи? Кандай оорчулуктар болот, аларды кантип жеңип өтөсүз демекчи? Оорчулуктар деле болбойт. Менин атам, апамдын колдоосу аябай чоң. Эми кээде болот, чарчап барасың, анан бирок менин апам мен кеч барып калсам, тамагын жасап, анан жылмайып тосуп алышат да. Мен ошого аябай Кудайыма миң берте шүгүр кылам да. Оорчулуктар деле ошон үчүн колдоосу, алардын үйдө, үй бүлөмдө колдоосу чоң болгондуктан мага оорчулук деле жаралбайт болуш керек да. Анткени мени түшүнөт, жумушта экен депчи.
ошо. Сон дээрлик алдыда дагы сиздерден кандай жаңылыктарды көрө алабыз, уга алабыз, кандай кубантарлык бир сүйүнүчтөргө ээ боло алабыз, ошол боюнча айтсаңыз. Жаңылыктар ошо азыр мен окуучуларды окутам. Анан менин ошо алдыга койгон азыркы максаттардын бири ушул Караколдогу ошо чыга албай жаткан эксперттерди Инстаграммен чыгарып, алардын ийгиликтүү болуусуна себепкер болгум келип атат. Ошондой жаңылыктарым көп эле, буюрса Инстаграмдан көрөсүңөр. Дээрлик алдыга койгон максаттарыңыз боюнча айта кеттиңиз. Анан ошол эле учурда баягы сиздерден айтып калбадыңызбы, өзүмдүн ушундай жеткиликтерге, ийгиликтерге жетип олтурам депчи. Анан дагы да бул мобилография тармагы боюнча катылып калган, баягы айтылбай калган дагы купуя кандай сырлары бар? Мобилографияда мисалы кандай десек болот, азыркы учурда биздин Каракол шаарыбызда мобилографтар көп, бирок идеяга бай ушундай мобилографтар аз да. Алып чыгып кете албаган, алып чыгып кете албаган, алып кете албаган. Анан бул тармак улам окуш керек, мобилографтар. Жаңы көндүмдөргө ээ болуп туруш керек. Ооба, жаңы көндүмдөргө ээ болуп туруш керек. Улам окуп, улам жана айтып аткандай эле идеяга бай болуп, өзүн көтөрүш керек. Дагы эмне сырлар бар? Ошол эле экен. Окутуу курсу боюнча сөз салдыңыз. Өзүңүздүн окуу курстарыңыз барбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Ооба, мен жаңы бул тармакка келип, уже 1 жыл өзүмдү көрсөттүм да. Иштеп, мен бул жака бардым, съемкага, тиги жерге бардым, мондай адамдар менен жолуктум деп уже мен Инстаграмга көргөзүп баштаганда, ушундай өзүлөрү мындай сурап калышты да, окутасызбы деп. Анан ошондон чечим чыгарып, окутуп көрсөмбү деп, анан окутуп баштагам. Уже 1 жыл болуп калды окутуп баштагам СММ магистерин. Азыркыга чейин окутуп келем. Окуучуларым азыр уже 10 поток башталган да, буюрса 24-тө. Буга чейинки окуучуларым баары кирешеге чыгып, ийгиликтүү, алардын арасынан окуучу кыздарым бар, мектепте окуган. Алар өзүн өзү камсыздап, ушундай да окуучуларым, ийгиликтүү окуучуларым бар. Дээрлик офлайн жана онлайн түрүндө дагы окутасыз, Жок, мен азыр офлайн көбүнчөсүн. Эми онлайнда курсумду ачайын деп жатам. Жакын карада, буюрса алдагы ошо суроо талапка ээ болгондуктан онлайн курсумду ачып жатам. А так мен өзүм прям жанынан окутчумун да окуучуларды. Өзүм көрсөтүп, өзүмдүн съемкаларымды алып барып, практика жүзүндө окутчумун. Ал окутуу курсу боюнча мисалы үчүн орто эсеп менен канча болуп калат? Балким кызыктар адам болсо, сизге кайрылышы мүмкүн деген сыяктуучу. Курстун баасы 15 000 сом, офлайн 2,5 жума окушат. Ал сизге сарпталган акчаны бул үйрөнүүнүн алкагында кайра эле өздөрүнө таап алышы мүмкүнбү? Ооба, мен менен кардарлар көп болгондуктан, мен менен иштеген кардарлар көп болгондуктан, мен окуучуларыма ошо именно ошо даже окуу учурунда эле проект алып кирешке чыккан окуучуларым бар. Окуу учурунда эле кардар чыгып калса, мен өзүм жол көрсөтүп, насаатчы деген ким ошол да. Мен өзүм 3 жылда жеткен ийгилигимди мен окуучуларым бат, кыска жолдо жетишин каалайм да. Ошондуктан мен окуучуларымды давайте отурбагыла, тияка барып съемка тарт, менин тигиндей съемкам болуп калды, тияка барып тартага аласыңбы деп мен ушинтип окуучуларымды артынан салып, жанын койбой атып ушинтип чыгарам да окуучуларымды. Чыгып кеткиле, иштеш керек, азыр бул тармак аябай өнүгүп жатат, Караколго мыкты мобилографтар керек, мыкты СММ магистер керек болуп атат деп ушинтип кирешеге көп окуучуларымдын көбү чыгып атат. Анан мага негизи мобилограф болом деген эле окуучулар келбейт. Өзүнүн жеке бизнесин, өзүнүн ишин мыкты алып чыгам деген адамдар да келет да мага окуганы. Аларга да жардам берем. Жеке брендиңер көтөргүлө деп курс учурунда кантип чыгасыңар. Баары окуум көбүнчө практика жүзүндө болот. Бул нерсе боюнча баягы ийгиликтерге жетишип олтурган окуучуларыңыз барбы?
окуучуларым бар. Азыркы эң ийгиликке жеткен окуучулардын бири мен өзүм командам алдым. Мыкты видеолорду тартат. Андан кийин баары көп эле санап отурсам ар бирөөнү айтышым керек да азыр. Бир эже бар, окуучум базарда отурчу, кийим сатып, азыр онлайн иштеп, өзүнүн чөйрөсү бар, ийгиликтүү адамдар менен жүрөт. Алар ушун мага чалып, ыраазы болуп, ушундай сенин курсуңа келип, мондай мыкты чөйрөгө кошулуп калдым, өзүмдү тааныдым, өзүмдү таптым десе мен ушунчалык сүйүнөм. Окуучуларым көбү ийгиликтүүлөр, буюрса мындан да ийгиликтүү окуучуларды чыгарганга даярмын. Биздин мына ушундай бүгүнкү сиз менен болгон кызыктуу эфирибиз дагы соңуна келип калды деп ойлойбуз. Андыктан сизге баягы кыргыз элине болобу, жакындарыңызга болобу, эркин микрофон болсун. Мен буюрса алдыда максаттарым чоң. Анан Каракол шаарындагы мен эксперттерге кайрылуум. Үйдө эгерде кандайдыр бир иш менен алек болсоңуздар, ошону тармагыңарды онлайнга чыгаргым келет десеңиздер, эч коркпой чыгаргыла, тартынбагыла, уялбагыла. Бул жак менен сиздер көп кирешеге чыксаңыз болот деп айтмакчымын. Биздин мына бүгүнкү маектешүүбүздө четке какпастан келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда коюлган мерчемделген пландарыңыз боюнча ишке ашып, дээрлик каалооңузга жетиңиз деп айтмакчымын. Бар болуңуз. Рахмат, чоң рахмат. Анда эмесе көрөрманым, биз сиздер боюнча жагымдуу чыгармалар жаңырсын.